Жакында көлдүн убагы, баарыбыз сууга түшүп, күнгө күйүү рахатына батабыз. Бирок терилерибиз сулуулук менен мода кууганды дайыма эле көтөрө албайт. Ар бир ашыкча күнгө күйүү терилерибиздин кургактыгынан жана дүүлүккөнүнөн кайнак суу куйгандай сезиле берет. Мындай абалдан кантип чыгышыбыз керек? Эмесе сиздерге туура күнгө күйүүнүн эрежелерин айтып беребиз. Туура күнгө күйүү өзүнчө эле искусство деп айтылат. Анткени ага чеберчилик керек. Күнгө күйүүнү кааласаңыз, эртең менен 9-дан 11-ге чейин, түштөн кийин саат 4-төн 7-ге чейинки убакытты кармаңыз. Алгач күнгө кактануу 5 мүнөт, андан кийин 10 мүнөт. Ошентип отуруп 2 саатка жеткиребиз. Пайдасы да бар, дагы зыяны да бар. Пайдасы эмнеден? Пайдасы ультрафиолет D витаминди берет да бизгечи, терибизге. Терибизден биздин сөөктөрүбүзгө кетет. Андыктан D витамин только вот саат 4-төн 6-га чейин алынат и 10-дон саат 12-ге чейин алынат. Бирок андан тышкары зыяны да бар. Зыяны болгондуктан тез картаят биздин терибиз. Андан тышкары тез картайып, тактары да чыгат. Онкологиялык ооруларды да пайдалуу кылат да. Алгач колуңузду, бутуңузду кактаңыз. Баш кийим кийип, көз айнек тагынууну унута көрбөңүз. Суудан чыккан соң желге курганууга болбойт. Денедеги суунун тамчылары линза сымал күн нурларын өзүнө чогултуп, терини күйүүгө чалдыктырат. Андыктан денедеги сууларды арчып салганыңыз оң. Азыркы учурда көлгө баргандарда, көлгө барбагандардагы вообще бизде өзүбүздө Кыргызстанда баары колдонуш керек да SPF кремдерди. Эмне үчүн? Биздин өзүбүздүн терибиз очень склонна к пигментации. Аябай көп пигментация болуп кетет да. Андан тышкары сосудтарга да зыян берет да ультрафиолетовый лучи. Ошон үчүн SPF крем обязателен. Бизде SPF 30, 20, 50, 100 бар да. SPF-тин жанакы 30, 20 дегендери ал сааты. Например, 30 десе 2 саат эле. 2 саат сайын колдонуш керек да аны. 50 десе 4 саат. 4 саатка эле жардам берет. Күнгө күйүү бардык эле адамдарга боло бербейт. Жүрөк кан тамыр оорулары менен жабыркагандар, бого оорусу барлар, бетинде сепкили барлар, кош бойлуулар жана 5 жашка чейинки балдарга күнгө күйүүгө болбойт. Күнгө күйгөн бир тең болсо, күндөн коргоочу каражаттарды тандоодо да ошондой эле. Бет майларды сатып алууда курамында SPF деңгээли канчалык экенин караңыз. Эгер SPF 15 деп көрсөтүлсө, ал ультрасыягөк нурлардан 90% сактай алат. Албетте, кокустуктун айынан күнгө ашыкча күйүп калган учурларыбыз көп эле болот. Андай абалда дененин күйүп калган бөлүктөрүнө нымдалган чүпүрөктү колдонуу же муздак сууга түшүү сунушталат. Айке Бекешова, Нурбек Боркошов, Эмилбек Сатаров, Кутмантан көрсөтүүсү.